мына кече биздин парламенттин комитетинде мамлекеттик гимн боюнча маселе каралып, маселе артка жылдырылды, кайтарылды. Анткени биз мына ошол комитеттин мүчөлөрү менен бирге ал гимндин текстин дагы, музыкасын да уктук, көрдүк, окудук, бирок тилекке каршы биз ойлогондой татыктуу гимн жазылган эмес. Андыктан биз ошондой чечим кабыл алдык. Комитеттин эле кароосунда буну артка кайтаруу боюнча. Биздин максат бүгүнкү күндө эптеп эле бүгүнкү ырдалып аткан гимнди өзгөртүү эмес. Биз келечекте кыргыз эли 7 жашар баладан 1 класстын окуучусунан 70-80деги карыяга чейин эркин гимнди бардыгы ырдаш керек жана текст дагы ошого ылайыктуу жазылыш керек деген максат. Анан мен мына гимн жаза турган кийинки конкурска катыша тургандарга айтып коет элем. Мына бардыгы марш түрүндө жазылганда, бул маршты бардыгы ырдай албайт. Ошон үчүн эркин болуш керек. Жанагы кыргыз жерине окшогон, мекенин мейкинге окшогон мындай эркин жазылыш керек. Музыкасы дагы биз баягы советтик түзүлүштөгү марш стилинен кетишибиз керек. Мына ошондо өзүңөрдү убара кылбай ушундай эркин жазсаңыздар, биздин бардык жарандарыбыз жеке эле бир мамлекеттик же саясий иш-чараларда эмес, ар кандай мааракелерде, тойлордо да ырдай тургандай гимн болуш керек. Биз максатыбыз ошол. Ошондуктан биз аны четке кактык. Сөзсүз конкурс уланат. Бардык Кыргызстандын жарандары катышууга толук акысы бар. Аны үчүн атайын байгелерди да урматтуу президентибиз менен биргелешип чечип койгонбуз.